Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы, мээрими жааган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз Бишкек шаарындабыз. Аба ырайы өтө сонун, кыскасы маанай 5. Элдердин маанайы дагы мына ушул аба ырайы сыяктуу экен. Ушул нерсени пайдалануу менен биз элдерге сурамжылоо жүргүзөбүз. Бул Шариат Кежи медиа порталы. Кызыктын баары алдыда. Мен Мухаммад Шариат Кежиден. Бизден бир суроо, сиз жооп берип билип аласыз. Иман деген эмне деген? Иман деген адам жүрөгүндө болгон иман. Мусулман түрүндө кандай айтсам, адам жүрөгүндөгү Кудайга ишенген адам, ошо иман. Ошондой түшүнөм мен. Ошондой. Так болбой калды, бизден бир аз болсо да белек. Так жооп бергенде чоңураак билген атабыз. Рахмат. Бир суроо. Иман деген эмне деген? Я не хочу, пожалуйста. Мен Мухаммад Шариат Кежи медиа порталынан биз сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Иман деген эмне? Иман деген бул адамдын бир ички дүйнөсүндө болгон бир арулук деп ойлойм. Эгер иманың болсо, баягы жаман иштерден, жаман нерселерден алыс болосуң, аларга жолобойсуң, таза ой жүгүртүп, бир арулук пайда болот да. Сиз кошумчалап кетесизби? Жок, мен да байкеме кошулам. Ошо. Негизи туура эле жооп бердиңиздер, бирок так болбой калды. Бизден бир аз болсо дагы акчалай алып коесуздар, Бир аз болсо дагы алып коесуздар. Алла разы болсун. Алып коесуздар. Бирок толук болбой калды. Бизде чоң белектер бар да. Чоң рахмат. Иман деген эмне? Иман деген ички дүйнөнүн байлыгы, Аллахты таануу. Дагы? Биздин пророк Мухаммадтын жолу менен жашап жүргөн адамдар. Ошону Пример иман. Имандуу бала кандай болуш керек? Имандуу бала өзүн туура алып жүргөндү билиш керек. Ата-энесин деги эле болгон нерсенин баарын сыйлап жашаш керек. Биринчи өзүн сыйлаш керек. Чоң рахмат. Орусча, кыргызча кайсысын аласыз? Сизге тандоо кылалы. Анткени сиз так жооп бердиңиз. Негрустини көптөн бери алайын деп жүрдүм эле как раз. Негрустини алыңыз анда, Аллах разы болсун. Мейли, Алла разы болсун. Видишь, мама? Имандуу кыз деген кандай болуш керек? Имандуу кыз адептүү, дин жолун түшүнгөн, ата-энесин уккан, адеп акылактуу кыз болуш керек деп ойлойм. Сизде кошумча барбы? Тагыраагы сиз так жооп бере албасаңыз дагы биз сизге бакыттын сырын аштым деген китепти белекке беребиз. Чоң рахмат. Бактылуу болуңуз. Имандуу кыздарды тарбиялай бериңиз. Чоң рахмат. Адеп. Орысча айтканда воспитанность. Орысча да айтып бериңиз. Воспитанность, культура, доброта, милосердие. Чоң рахмат. Бирок так болбой калды биз тараптан. Аз болсо дагы белек алып коесуз. Аз болсо да алыңыз. Иман деген эмне? Иман деген кичине да уялуу болсо бул дагы иман да, имандын бир бөлүкчөсү дейт. Иман кандай десем, тилимче айта албай атам, бирок уялуу, жаман нерселерден тартылуу, жаман нерсеге барбоо, кыскасы жаман нерсе нафсин тыя билүү, ушул иман мен ушундай деп ойлойм да. Сизге имандуу бала кандай болуш керек? Имандуу балага кандай болуш керек? Тартиптүү болуш керек, билимдүү болуш керек. Улууларды сыйлаган, кичүүлөрдү ызаттаган, жүрүм турум, эми адамдын кулк мүнөзү жүрүм турумунда да бардыгы. Ошолор жакшы болуш керек. Жакшы деген сөздүн ичинде бардыгы айтылат болуш керек. Сиз имандын бутактарынан бирөөсүн айттыңыз. Сизге бул китеп белек болсун биздин атыбыздан. Сиздики бир аз окшобой калды, бирок бул сизге белек болсун. Биздин Шариат Кежи медиа порталынын атынан алып коесуз, Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Мага чоңураак белек берип койдуңуз. Өтөн алмаштырбайсыз. Жок, бул эң чоң белек. Эң чоң белек ушул да, ошону айтып атам. Билим да бар да. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Иман деген эмне деген? Иман деген бул иман деген бардыгы тең өзүнүн эмесин сактаган, например,
Ешкімге Орысшада плохое айтып қылбаған, Мгм. жамандық қылбаған, иманды сақтаған. Дагы кошумчалай турган. Иман деген бардық жақсы нәрселер иман болуш керек. Кыскасы баардык жакшылыктарды өзүнө камтыган ыйман. Чоң рахмат. Бул белек сизге. Оңой эле, жеңил эле. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Assalomu alaykum. Iymon degani bu Alloh taologa ishonish. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning farslarini, sunnatlarini atqarish. Bu iymon degan tushunukni biladi. Men o'zimni jeki javobim. Дагы кошумчалай турган барбы? Bilbesem sırdan atam. Siz de koşumçalap koyunuz. İman degen emne degen? İman degeni meni düşüncem boyunca imanlı adam cenneti bo'ladi birinchidan. İman bo'lmasa inson hayotda yashay olmaydi. Oldin iman bo'ladi insonda, keyin insof tilaydi. To'g'rimi? İmanlı adam yolg'on gapirmaydi, birovga azor bermaydi, orqasidan yomonlamaydi, doimo yetimparvar bo'ladi, boylikka umuman quvonmaydi. Payg'ambarimiz da bitta chodir bilan o'tgan. Hozirgi zamonda bilmayman, boylar yordam bermaydi, boy bo'ladi. Uni men imonli deb aytmayman. Ya namoz o'qigan bilan o'shanga amal qilish kerak. Amal qilmagan odam iymonligan bo'lmaydi, uni namozxon deb ham bo'lmaydi. Birovga shak keltirmaslik kerak, birovni ko'nglini og'ritmas kerak. Iymonli yaxshi odam ashunday odam deb o'ylayman. Öte sonun cevap opangizga bersem qarshi emasiz. Bu sizga. Rahmat, rahmat. Rahmat. Bu sağa. Ne? Ne? Iymon деген бул акылдуу жана ыймандуу болуп жана билимдүү адамга адам отношение кылганы. Ошо дагы боорукерлик. Жумага бар 5 маал намаз эме 5 маал намаз окугу. Ошо да ыймандуу, билимдүү, боорукерлик. Ошо адамга чынчыл мамиле. Ата-энесине жакшылык. Ата-энесине жакшы. Кошумчалай турган барбы? Кошумчалай турган ошо. Пайгамбарларыбыздын сүннөттөрүн так аткарып. Дагы эмне болду экен? Ошо жүрөккө бир боорукерчиликти киргизип жүрүп, таш боор эмес болду. Жалгыз өзүңдү ойлой бербей, араңда кимдер болсо ошолорду ойлоп коюш керек. Ошол болуш керек деп ойлойм мен. Экөөңүздөр тең чындыкка жакын жооп бердиңиздер. Экөөңүздөргө акчалай белек болсун. Так жооп бергениңиздерге Алла разы болсун. Алла тилеңер. Иман деген бұл içinde жүрөгүңдө болгон өзүңдүн ихласың менен бир иш кылуу, мекенди сүйүү, өзүң жарандарыңды урматтоо, сыйлоо, өзүң жашаган жерди сыйлоо, ошол жерди кирдетпөө. Ошол дагы Кудайга ишенүү, Аллага ишенүү, ошол ишенүү менен кызмат кылуу деген сөз. Siz чындыкка жакын жооп бердиңиз. Аябай сонун бизден Периштени ыйлаткан Наристе деген китеп. Бул багыт китеп дүкөнүнөн сизге белек. Игілі қалайбыздарге. Иман деген адеп ахлакта. Дагы тарбия иман деген. Өзүн тарбиялаган жакшы. Дагы мындай кененирээк айтып бериңиз. Бизде убакыт көп. Иман ошо жакшы тарбия көргөн эме имандуу, кичпейлүү деген сөз да. Так болбой калды. Биз тараптан аз болсо дагы белек алып коюңуз. Келиңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Шаар айланып келдиңизби? Ооба. Бизде ушундай суроо болуп атат да. Ыйман деген эмне деген? Ыймандуу балдар кандай болуш керек? Ушул тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Ыйман бул адам баласына берилген эң бир жакшы касиеттердин бири. Ыйман бар жерде бардык жок болот да. Ошон үчүн эми азыркы учурда бир аз ыйманыбыз анчалык эместей болуп аткандай. Ал эми илгерки убакта бизде аябай жакшы эле ыймандуу, манабу мындай деп бирин бири сыйлап, ушуну бирлеп эме кылып, эме кылган жакшы бар эле да. Азыр чындыгында бир аз азыраак. Мисалы мына бир автобуста кетип атсак эле бирөө неме кылып, аксакалдар канча жай бербей коет, окунча сыйлабайт. Анан
кээ бир көп эле нерселерде ушундай ыймандуулук саал немедей болуп бара жатат да. Алсызданып, ооба. Илгери ыймандуу дегенде кандай түшүнөт элеңиздер? Азыр бизде жаштар көбүнчө түшүнбөй калдык да. Ыймандуу дегенде эң бир жакшы тартиптүү, жакшы адамды билет элек да. Ыйманы бар деп, бул ушундай жакшы бала. Ыйман дегенде бардык жогунан келишкениндай бир ата-энени сыйлаган, улуу кичүүдү сыйлаган, бардык жагынан мындай жакшы кыргыздын мындай бир үрп адаттарын кармаган жакшы балдар, кыздарды ыймандуу адам деп айтабыз да, ойлойбуз. Сизде кошумчалай турган барбы? Ыйман деген эмне деген? Азыркыда Кудайга шүгүр, азыркы жаштарыбыз анчалык болбосо да Кудайга шүгүр жылыш бар. Кудай кааласа жаштарга ийгилик ар дайым ушул кыргызда бир бар эмеспи? Улууну урматтап, кичине жатат деп коомун сыйлап, элин сыйлап, улууну сыйласак, Кудай кааласа Кыргызстанда мен ойлойт элем бардыгы жакшы болуп кетет. Жакшы болот Кудай кааласа. Аксакал, бизге жаштарга насаатыңыз? Не дейбиз? Жаштар ушу ыймандуу болсо дейбиз. Ыймандуу дегенде жаңа айтып өттүк баарына. Эл жерибиз тынч болсун дейбиз. Ушундай ынтымакчылык болсун дейбиз. Эч качан жанагындай тополоңчулук, мындай нерселер болбосун деп тилейбиз, каалайбыз. Чоң рахмат. Насаатыңызды алдык. Ол китеп сизге элек болсун. Ол балдарыңызга берип коесиз, ойноп, күлүп койсун. Алла разы болсун сиздерге. Чоң рахмат. Сиздерге да ишиңизге ийгилик. Макул. Ар дайым ушинтип элдин ишин кол кызматта кылып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Сиздер да мындай Кыргызстанга деги эле ушул Кыргыз Республикасынын Кыргыз элине, жерине, мамлекетине бардыгына Кудай Таала тынччылык берсин, аманчылык берсин. Ушундай эле ким айтканда жанагы мусулман көргөндө бир тууган дегенде ар дайым ушу бир туугандай мамиле кылып жүрө беребиз. Баарыңыздарга ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, сурамжылоонун жыйынтыгы мына ушундай болду. Демек ыйман деген сөздү эл ар кандай түшүнөт экен. Кээ бирки адептерди, кээ бирки жүрүм турумдарды ыйман деп түшүнүп алыптырбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ыймандын 60тан же болбосо 70тен ашуун бутактары бар. Анын эң жогоркусу ла илаха иллаллах, башкача айтканда Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берүү. Ал эми эң төмөнкү даражасы бул жолдогу ыза берген нерсени алып коюу. Ал эми уяттуулукта бул ыймандан деп айткан. Демек мындан чыкты, бидуу деген сөз бул 3төн 7ге чейинки сан. Ошондуктан бидуу ва сабун деп келгени 73төн 77ге чейин ыймандын бутагы бар деп келет. Демек туугандар, ыймандын 70тен ашуун бутактары бар экен. Ошол ыймандын 70тен ашуун бутагын үйрөнгүңүз келсе, анда ыйман бутактары деген китепти алып окуңуз. Бул сизге эң жакшы дос, эң жакшы мугалим болуп бере алат. Биздин башкы демөөрчүбүз Багыт китеп дүкөнү, андыктан Багыт китеп дүкөнүнөн ушул китептерди алып окуңуздар. Байланыш номерлар бул жака калтырылат. Андыктан достор, дайыма китеп окуңуздар. Китеп окусаңыз эч качан кор болбойсуз. Ар дайым биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.